Assalamu alaikum, биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Биз атайын ушу Ташкентке келип ушу чоң казанда даярдаган ашты тартканы келгенбиз. Бүгүн биздин экинчи күнүбүз бул жерде. Чоң казанга кече айтып кеткендей эле 3 тонналык ашты демдешет экен. Бул кичине казандарына болсо 70-80 килограммдай ашты демдейт экен. Мына бүгүн азыр демдеп коюптур мына ашты. Ташкентский плов. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле аш, ташкентский аш. Негизи бул жерде 5 очок, 5 казан бар экен. Ушу 5 казанга тең бир күндө баарына аш демделет экен. Бул чоң казанга болсо жана айтып кеткендей эле 3 тонналык аш демдешет экен. Хилол деген Ташкенттин эң белгилүү ашканасы экен бул жер. Бул жерде ушу эртең менен демдеп баштайт экен. Эртең менен демдегенден кийин обедке жакын, түшкө жакын ушинтип элдер келип бул жакка кирип тамактанып кетишет экен. Ташкенттин эң белгилүү ашпоздору мына оң жагында тургандар ушу Ташкенттин белгилүү ашпоздар экен. Бул сол жагында болсо булардын шагирттери экен. Биздин бул жердин азыр ашпозу мына ушул киши экен. Башкача айтканда шеф-повару ушул киши экен. Бул ашкана негизинен Ташкенттин так ортосундагы ашкана экен. Бул болсо Ташкенттин телемунарасы, телевышкасы экен. Ошонун жанында эле Хилол деген ашкана. Негизинен эле айта кетчү нерсе бул Ташкент ушу плов менен ашы менен белгилүү экен бул жерде. Бардык эле чайханаларга барсаң биринчи ошо ашын сурайт экен. Жакшы, буга кадимкидей эле от жагышып мынантип ашты пока демдей элек. Ушинтип пиширишат экен.